Апаз Жумагулов атындагы Көкжар жалпы билим берүү орто мектеби. Кыргыз адабият сабагы 6-класстар сиздер үчүн. Мугалимиңер Дөткулова Айтбүбү Калыбековна. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар, жакшы чын ден соолукта турасыңарбы? Анда эмесе балдар, кулагыңарга күмүш сырга. Жакшы уйку клеткаларынын жаңылануусуна жардам берип, иммундук системаны чыңдап, иммунитетиңерди бекемдейт. Бүгүнкү сабактын темасы Майрамкан Абылкасымова эстелик сүйлөйт поэмасы. Ал эми бүгүнкү сабактын максаты Майрамкан Абылкасымованын өмүрү чыгармачылыгы, ошондой эле эстелик сүйлөйт поэмасы менен таанышышат. Акындын ой жүгүртүүсүнүн кеңдигин, көркөм табылгаларын баса белгилеп көрсөтө алышат. Ата мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, тайманбастыкка тарбияланышат. Сабакты баштаардан мурда силерге суроо менен кайрыла кетейин. Эстелик дегенди кандай түшүнөсүңөр? Эстеликти эмне үчүн тургузушат? Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун урматына тургузулган эстеликтер барбы? Андай эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда 1941-жылкы улуу ата мекендик согушта эли, жери үчүн жанын аябай эрдикти көрсөткөн баатырларыбызга арналган чыгарманы өтөбүз. Эң алды акыныбыз Майрамкан Абылкасымова жөнүндө маалымат берсем. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 1936-жылы Кемин районундагы Жаңы Алыш кыштагында туулган. 1958-жылы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун филология факультетин бүтүргөн. Туңгуч ыры Жеңишбек деген ат менен 1952-жылы жарык көргөн. Биринчи ырылар жыйнагы Кичинекей досторго деген ат менен 1961-жылы жарыкка чыккан. Азыр болсо акыныбыздын эстелик сүйлөйт поэмасынан үзүндү окуп берем. Гүл сеңселет таажыларын бийлетип, нектарына кимдир бирөө кусабы, куштар неге бул тарапка дешип турат, учалы. Бактар кыздай бой тирешет, сууга тигип көлөкө, чолпуларын шылдыратат, жел жорголоп жөнөсө. Арасында ушул бактын таштан бүткөн таш дене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн солдатындай томсоруп. Сеңселгиле бактар эй, жалгызсырабасын таш дене, камыкпасын таш дене, бер учкула куштар эй, эң калбасын таш дене. Бул эстелик адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, ата мекендик согушта ал, кессе да башын душман алдында ыйлабаган эч качан. Ач калганда жан кечпеген эч качан. Мекенин ал сагынган, карегине жаш кымчып, жеңиш күндү эңсеген, музыкадай тыңшаган. Ажал менен катаранда турса да, үмүттөрү чарчаган колго күч берип, кабагына зор айбатты чөгөрүп, родинаны жанынан бек сактаган. Демек балдар, поэмада акыныбыз согуш жана тынчтык темасын ачып берген. Эч ким, эч качан унутулбайт деген элдик учкул сөздү негиз кылат. Жоокерлердин эрдиктери жүрөктөрдө түбөлүккө сакталууга тийиш экендигин даңазалайт. Акын көркөм сөздүн күчү менен таш эстеликти жандандырып, аны менен бетме-бет сүйлөшкөн. Ал эми солдаттын образы ата мекен, эл алдындагы кол жеткис бийиктикте тураарын, жүрөктөрдүн тереңинде сакталаарын айткан. Андыктан балдар, силер да улуу ата мекендик согушка катышып, тынчтык үчүн курман болгон жоокерлерге арналган эстеликтерди көргөн чыгаарсыңар. Эгер көргөн болсоңор, эстеликтин тушунда карап турган болсоңор, ал эстелик жүрөгүңөрдү сыздатып, ошол күнкү окуяны эсиңерге салат. Демек, силер да эстелик менен сүйлөшкөн болосуңар. Эми сабакты аяктап жатып силерге суроо бере кетейин. Бак арасындагы эстеликтер кимдерге арналып тургузулган экен? Акын эмне үчүн бул эстелик адам болчу бир кезде деп жатат? Эмне эстелик дагы сүйлөйбү? Үйгө тапшырма, поэмадан үзүндү жаттайбыз. Жакшы тургула.